Ассалому алейкум жамаат. Ушундай жерге келип калдым. Заказ менен 5 күнгөй дейт. 434 сомго келдим 25 мүнөттө. Кийинки заказ чыккан. Атмена кыла бербеген болсо эле атмена салып тур, ладно, күтөбүз. Бүгүн буйруса сменага саат 10да чыкканмын. Азыр саат 3 болуп калыптыр, 2190 сом иштептирмин. Заказ 8 заказ кылып турмун. Ушундай жерге келип калып, бир аз суктанып отуруп калган кезим. Видеону көрүп аткандан дагы жана YouTube'дан эме Ашке таксинин видеосун көрүп калдым. Лицензия жөнүндө информация жазып тур эле да, аны кирип көрсөм информация жок экен лицензия боюнча. Лицензия боюнча менин түшүнүгүм өзү негизичи. Бизде Кыргызстанда самозанятость жок болгон үчүн лицензия именно лицензияны таксиге ал, по-моему, таксопарктар кылыш керек да. Эгерде бизде самозанятость пайда болгон болсо, ошондо биз гана жанагындай лицензия алып, өзүбүздүн машинабыз менен иш жүргүзсөк болот деген ой да. Силердин оюңар кандай ушул боюнча, лицензия боюнча? Жана кимдин ой пикири, может быть, ар кандай болуп калышы мүмкүн. Оюңар жазып кеткиле да. А так 22-синен баштап уже оң рулдуулар иштерин токтотушат, доставка гана жумуш болот экен. Это тоже уже проверенная информация. Ошого кимде ким оң руль менен таксиге чыгамын деген болсо, машинаны либо өзгөрткөнү, либо доставкага же грузовой экспресске кошулсаңар болот. Или уже местный таксилерди иштесеңер болот экен да, получается. Именно машина менен такси кылам деген оюңар болгон болсо. А так оң рулдуулар ошентип тагдыры чечилет экен. Саат 3 болду ровно. Заказ пока что жок. Жана заказ бердиле. Кайра обратно шаарга. Но атмен болуп кетти. Кандайдыр бир себептер менен. Ошентип 7-чи микрорайонго келип калдык. Жанагы кара күнгөйдөн, 5 күнгөйдөн 375 сом. 20 мүнөт жол жүрдүк. Заказ берилген эмес экен. Күтөбүз. Туркиш агамды алып келдим. Же Азербайжан агамбы? Келген жери американский кварталдайбы? Не балекет бул жер. Öyle крутой домдор экен бакта. Прям крутой домдор экен. Токтоп турайлык. Так, что там? Пока что тишина. Заказ пока жок. Күтөбүз анда, дальшыны күтөбүз. Эми өчүрсөм заказ берип калды, могу заказда. 80 берип турган. Так. Обратно экен. Кеттик. Жанагы жерге келип заказды завершить этейин тапканда ошол жерден заказ түштү, прям ошол жерденчи. Заказды завершить эттим, 310 сом, оплата по карте болду бул жагы. Так, бул жагы кийинки заказ. Бул кандай болду ошондо? На месте. Келсе керек азыр. Жанагы заказ отмена болуп, бизди чоң торговый центрге таштап койчу дейт, анын жанында ВФ бар экен. Берки заказ 393 сом болчу, бирок аламы динге чейин болчу да. Анан кийин переводчик менен жүрөт экен, Google переводчик менен жагы приложение эме бар экен, аппараты бар экен. Сразу сүйлөйт экен, сразу которот экен да. Ошого ВФ алып келип таштадым, 300 сом алып койдум алардын. Бияктан линияга чыктым, кайра заказ отмена кылды да алар, короче. Ошондо Яндекс эме кылбайт да турабы? Сен отмена кылдың деп. Жанагындай кайсака илип койбойт да. А так 12 заказ, 13 заказ, 3,5 миң.
Заказ жок, пока что турам күтүп. Ушинтип күтүп турсам эле заказ сразу эле түштү. Успеть этип албайм. Так, айланып келет экенмин. Заказды вроде как жакшы эле көптөрүн берип атат. Анан кече жаңылыкты уктуңарбы? Кече күнү чыккан жаңылыкты. Яндекс Кыргызстанда Яндекс Бишкекке, именно Яндекс такси кызматына жалоба таштап берет, что баалар кымбаттап кетти, акчалары кымбаттап кетти деген. Оюңуң бар кандай ошол боюнча? Чын эле кымбаттап кеттиби? Ким кандай сезип атат? Бул болуп жаткан жаңылыктарды. Вроде как бирдей эле окшойт го дейм, чота мен мындай сезген жокмун да. Силерге кандай сезилип атат? 22 минут 30 секундта келдик. 392 сом. Так, дальше кандай чыгат экенбиз? Обратно бияка, бул жактан чыгып туруп, так, Филармония, Бишкек проспектинен саап барат экенбиз. Не звонит дейт. Ну, не звонит, так не звонит, чё. Кстати, достор, кимде-ким парк издеп жаткан болсо, жакшы парк сунуштап кетейин. Миллион парк 2% гана алат. Саламдашы бонусуна 200 сом салып берет. Анан кийин ошол паркта иштеп туруп 3 заказ алган болсоңор, силерге 800 сом доплата бонус катары балансыңарга салып берет. Кимде-ким кошулуп, кимде-ким ошол паркта иштейм деген болсо, силер үчүн миллион парк 072 60 55 60. Миллион паркка кошулуп, миллион сом иште. Миллион паркка кошулуп, миллионду тап. Деген сленгтер менен реклама кылырсың, Ошол жигиттер өзүңүз паркта иштемегиле, кимде-ким желание болгон болсо кошулуп иштегиле. Кефтер жакшы болуп атат негизи. Мына самата кандай экен? DN8 деген. Так, чё, ладно. Жол алаксыбай эме кылайын, жакшынакай айдайын. Мына кетип жаткан менин экинчи жылдыз пассажир Жидеш деген бар эле го. Ошол буга чейин жанагы 90-60-90 сем ырдаган. Ошол болчу. 385 сом бездачы берди. Так, улантабыз, кийинки заказ түшкөн болчу, ат мен алып салбасы эле. Ушуну мен кайерде турам эми? Аха. Кеттик эмнеси. Бүгүн биякта эмне болуп атат экен? Филармонияда. Памирстрой дейт го. Джиги, коллеги, 30 минутта келдик. 430, 21 сом бонус, 451 сом дейт, а? Так, дальше. Заказ түшкөн. Бун менен кайка барабыз? Улица Мусаджалиля дейт. Кеттик эмнемеси. А так, кечки эме башталды дейм да, чота. Коэффициенттер, кечки коэффициенттер башталды ошо бир-аз. Акырындан эфирге чыгат окшойбуз, а? Возможность карап туруп. Так, ошентип саат 20-23 болуп тур. Мен линияда 11 сааттан бери 164 км жүрүп турмун. Бензин, газ жанып калды. Бул жака келдим 1 саат 15 мүнөттө 780 сомго. Жолдо пробкага такалып калдык. Пайдаланып койгон болчумун, газ жанып калды. Эми акырындан жылыш керек, газды куюп туруп, потихонечку. Бүгүнкү күн менен бүттү окшойт, по-моему. Акчасы канча болду? Акчасы. Так, мына обновление болуп турбу? 5500 болуп тур да. Азыр могу комиссиясын чечсек да. 5400 болуп тур. 10 саат. 10 саатта 5500 сом акча иштептирмин. Анан аренда боюнча наркы берки выкупка бере тургандар, арендага бере тургандар көп суратат да, мен жазыпчы. Ошого WhatsApp группа ачып койгом. Ошо группага кимде-ким кошулуп, оюңарды жазып, кимде-ким реклама бере турган болсо ошого берип эме кыла бергиле, акырында ошол группаны өркүндөтөлү деген элечи.
Эми ар жак бул жактан келгендер дагы кызыгат экен да. Аренда канча болуп атат, аренда таап берчи машина депчи. Ошого ошо группага эме кылгыла, катталгыла. Анда ошол бүгүнкү смена аягына жетти. 11 саат сменада болдук. Почти жарым саат перерыв, 1 сааттай болгон. Машинаны өчүргөн эмесмин. Километраж 144 болуптур, акчасы 5500. Кудайга шүгүр.